Assalamu alaikum. Бүгін 4 апрель. 4 апрелде ушундай казуу иштери жүрүп атканда ушундай канчанчы кылымга таандык экенин билбейбиз, бирок ушундай жезби же күмүшпү, алтынбы же ушундай орнаменттер бар экен. Ушул жерде ажыдаардын сүрөтү бар экен мындай. Жана ошондой эле чоң ушундай дагы бир узор менен бар экен. Бул кыргыздын узоруна окшош экен, бирок бир-аз айырмалары бар экен. 4 мындай кенедей жүрөкчүлөр бар экен. 7 жүрөкчө таптык ушундай. Азыр биз таба албай турабыз. Бул канчанчы кылымга таандык жана бул эмне буюм? Биз ойлоп атабыз, курал жарак окшойт деп. Жанында анткени темирдин ушундай бир эмелери чыкты. Ошондой кошпойчу. Калың. Дагы түшүп калгандар да болду, ушундай темир узунунан турган экен. Бирок ал темир чирип кетиптир. Анан азыр ошо коллага салып, бир сыйра тазалап, күнгө кургатып азыр. Ошо сиздерге бир аз да болсо бөлүшүп коеюн деп тарткан видео ролигибиз бул. Кимдир бирөөңүздөр бул кандай тарыхый табылга болсо комментарийге жазып кетиңиздер. Канчанчы кылымга таандык, бери жагы бул бир 100 жыл бери жагы бул деп ойлоп атабыз. 200-300 жыл болушу мүмкүн экен. Ысык көл обласы бул Түп районунда.